Саламатсыздар, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабагымда Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 2-класс окуучулары үчүн кыргыз тили мугалими мен Суюнова Аида Абдыкаровна өтүп бермекчимин. Сүйүктүү окуучуларым, эгер сабакка даяр болсоңор, китеп дептериңерди ачып, бүгүнкү числону жана теманы жазгыла. Бүгүн 3-апрель, темабыз жер жемиштер. Сүйүктүү окуучум, жемиштер 2 түргө бөлүнөт экен. Биринчиси мөмө жемиштер, ал эми экинчиси жер жемиштер. Бүгүн биз жер жемиштер деген теманы өтөбүз. Эми биринчи көнүгүүгө карайбыз. Биринчи көнүгүүдө транскрипциянын ичинде сөздөр берилген. Ушул сөздөрдү транскрипциядан чыгарып, тууралап жазабыз. Биринчи сөз жемиш, экинчи сөз жер, үчүнчү сөз кыям. Үлгүдө жемиш сөзү берилген. Балдар, кыргыз тилинин алфавитинде 2 тыбышты билдирген тамгалар бар. Алар кайсы тамгалар деп ойлойсуңар? Азаматсыңар. Алар йоттошкон тамгалар. Йоттошкон тамгаларга я, ю, е жана ё тамгалары кирет экен. Бул тамгалар ооздеги кепте 2 тыбышты билдирсе, ал эми жазуу кебинде 1 тамга менен белгиленип жазылат. Үлгүдө жемиш деген сөздөгү тыбышы транскрипциясынын ичинде менен жазылса, ал эми транскрипциядан чыгарганыбызда тамгасы менен белгиленип жазылат экен. Эми силер өз алдыңарча жер жана кыям деген сөздү транскрипциядан чыгарып, туурасын жазгыла. Балдар, эгер сөздү жазып бүткөн болсоңор, сөздөрдү жана сөз айкаштарын эске сактап калууга аракет кылабыз. Биринчи сөз кыям, варенье. Экинчи сөз бакча, огород. Үчүнчү сөзүбүз бөрү карагат, барбарис. Эми сөз айкаштарын окуймун. Жыты сонун буркурап. Запах ароматный повсюду стоит. Жар башынан салалап. Спелые ягоды на ветвях висят. Балдар көзүн күйдүргөн. Дразнят они детей своим видом. Эми силер да өз алдыңарча ушул сөздөрдү жана сөз айкаштарын кайталап окуп көргүлө. Эми кийинки көнүгүүнү карайбыз. Экинчи көнүгүүдө мындай тапшырма берилген. Сүйлөмдү көчүрүп жазгыла, орус тилине которгула. Балдар, экинчи көнүгүүдө сүйлөмдү көчүрүп жазабыз, орус тилине которобуз. Жазып бүттүңөрбү? Азаматсыңар. Анда эмесе сабагыбыздын кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Үчүнчү көнүгүүдө клеткалардын ичине 6 аталыштагы жер жемиштер аты жазылган. Ушул клеткадан азыр биз жер жемиштердин атын таап, ирети менен жазып чыгабыз. Биринчи катарда карагат деген сөз силерге жардам катары берилген. Эми өзүңөр өз алдыңарча
Kийinки жер-жемиштердин аталыштарын таап, ирети менен жазгыла. Эми балдар, 4 жана 5 көнүгүүгө көңүлүбүздү бурабыз. 4 көнүгүүдө диалог берилген. Диалогду окуйбуз. Диалог Чыпалак бала жана Акылайдын диалогу экен. Алгач диалогду өзүм окуп берейин. Чыпалак бала: Акылай, сага кандай кыям жагат? Акылай: мага Кубунайдын кыямы жагат. Эми балдар, ушул диалогду өзүңөр үлгү боюнча сүйлөшүп көргүлө. Эми балдар, 6 көнүгүүдөгү ырды окуйбуз. 6 көнүгүүдө Жолон Мамытовдун Бүлдүркөн деген ыры берилген. Анда эмесе окуп берейин. Жыты сонун буркурап, ай бүлдүркөн, жар башынан салаалап, бала көзүн күйдүргөн. Колдорубуз көк боек, тергенибиз бүлдүркөн, суу боюнан салаалап, кыздар көзүн күйдүргөн. Ай бүлдүркөн, бүлдүркөндүн ширесин бөбөгүмө ичирем, күчтүү болуп чоңоет досторунун ичинен. Колдорубуз көк боек, тергенибиз бүлдүркөн, суу боюнан салаалап, кыздар көзүн күйдүргөн. Ай бүлдүркөн, бүлдүркөн. Сүйүктүү окуучуларым, ушул ырды өзүңөр дагы өз алдыңарча көркөм окуп көргүлөчү. Азаматсыңар. Эми үй тапшырмасын белгилеп жазып алгыла. Үйгө тапшырма Жолон Мамытовдун Бүлдүркөн деген ырын обону менен жаттап келүү. Урматтуу ата-энелер жана окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Сабакка катышканыңыздар үчүн чоң рахмат.